Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Биз кезектеги цензурасыз маек исти баштамакчыбыз. Ал эми маектин бүгүнкү коногу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов. Кош келипсиз студияга. Биз азыр сизден сурай турган суроолор ушул шаардыктардын түйшөлткөн суроолор да. Азыркы тапта мынакей Бишкек борбордун кеңешинде депутат болуп отурасыз. Бирок негедир ушул шайланып келген депутаттар өзүнүн иши менен көрүнбөй атат. Ушуну сурайын деди элек. Себеп дегенде буга чейинки аралыкта шаардын башчысы, кала башчы жана депутаттардын ортосунда кандайдыр бир идеяларды көтөрүшүп, же болбосо маселелерди көтөрүшүп иш жүрүп турчу. Таза болбогондо эки жактын талашын көрчүбүз. Азыркы учурда мэрия дагы тынч, кеңеш дагы тынч болуп атат. Негизи иштеп ататпы дегенде ойлор келип кетет да, же булар сен мага тийбе, мен сага тийбе болуп күн өтүп атабы? Жаңы жылдын алды болуп атат. Мына жумуш күндөрү жаңы башталып, жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жалпы элибизге ушул келген жаңы жылыбыз ак жолтоо жыл болсун. Ошол ниетте жакшылыктан баштайлы. Анан сиздин берген сурооңузга мындай жооп берейин. Биринчиден 2-сентябрда биздин жумуш башталган. Ушул жылдын 2021 күзүндө. Мен ошол турак жай жана энергетика комплекс деп коет, транспорт, экология маселелери боюнча биздин туруктуу комиссиябыз бар, ошонун төрагасы болуп иштейм азыр. ЖКХ маселелери деп элдер жакшы түшүнөт. Бул аябай көйгөйлүү маселелерди карай турган туруктуу комиссия. 2-сентябрда ошо биринчи отурумда ошо биздин комиссия баштаганбыз. Мэрди шайлап берип, андан кийин биздеги болгон көйгөйлөр биринчи транспорт маселесинен баштап тарифтер боюнча карап чыгып, кайрылуулардын негизинде ассоциациялар, транспорт ассоциациялары Бишкекте мурунку өткөн чакта айтканда 4200 маршрут такси каттап иштеген. Өзүнүн тейлөөсүн көрсөтүп келген. Акыркы жүргүнчүлүк ташуу боюнча. 2021 жылга жеткенде ошол 800гө чейин түшүп кеткен. Эмне үчүн бизде транспорт көйгөй жаралып калган, көп ошо суроого жооп да. Себеби булар бул бизнес чөйрө, транспорттук тейлөөнүн баягы элге кызмат кылган компаниялар рентабелдүүлүктү жоготуп алган. Себеби биринчиден муну күйүүчү майдын кымбаттап кеткени, тетиктери кымбаттаган. Тариф 2012 жылдан бери эч каралган эмес, көтөрүлгөн эмес, ошо 10 сом боюнча келген. Ошол себептен булар бир топ митингтерге чыккан, май айларында такыр жумуш таштап салышкан. Ошол көйгөйлөр топтолуп келгенде биз экономика министрлигине кайрылып, мэрия тарабынан баягы адамдардын жашоо тиричилигине таасир эте турган анализ документ бар. Орусча АРВ деп коюшат. Ошол регулятивный мындай өзүнүн канчалык тиешеси бар экен, таасири бар экен документти биз расмий түрдө алгандан кийин ал жерде 13 сом 52 тиын деп чыккан. Бир жүргүнчүнү ташып тейлөө көрсөткөндө ошонун өз баасы 13 сом 52 тиынга чыгарып койгон экономика министри. Демек, булар 3 сом 52 тиынга зыянга ташыган болуп калат транспорт компаниялары. Ошол себептен рентабелдүүлүк жок. Ошон үчүн жумуш таштап жолдорго чыкпай коюшкан. Ошол себептен сессияга келгенде биз муниципалитеттин транспортун 11 сом, жеке маршрут таксилерди 15 сом деп тарифти карап көтөрүп бергенбиз. Ошондон кийин байкасаңыздар, транспорт көбөйүп калды. Себеби булар 1 сом 48 тиын пайда болгондон кийин маршруттук таксилер кайра жанданып, өзүнүн саны көбөйө баштады. Бул кырдаалдан чыкканын бир жолдун бири да. Андан сырткары азыркы учурда ошо транспорт боюнча эки багытта кредит алышып, электроавтобустар менен, анан жанагы дизелдик автобустар менен троллейбустарды сатып алганга акчаларды бөлүштүрүп, азыр кредиттерди алып, Азиялык өнүктүрүү банкынан, Европалык өнүктүрүү банкынан ошол жактан кредит алып азыр мэрия ошол тарапта иштеп атат азыр. Тендердик комиссиясы бар, тендерлерди жарыялап, жаңы автобустарды сатып алуу боюнча азыр багыт кетти. Биз ага коштоп эле өзүбүздүн туруктуу комиссия менен демилгелеп, өзүбүздүн депутаттар менен ошол өткөрө турган мурунку эски биздин жобо бар болчу 50 номердеги 2013 жылы бекитилген. Жаңы жобону иштеп чыгып азыр мэрия тараптан биз ошону өзүбүз тастыктап, коомдук талкууга коюп, элдин оюн билип,
ошол документти азыр келерки сессияларга алып чыгып атабыз. Ал жерде эмнелер камтылат? Ал жерде биринчи жобо маселесине бул кантип аукционду өткөзсө болушат. Мисалы шаардагы телөө линияларын бергенде жеке компанияларга кандай талаптарды аткарыш керек, ошол компаниялар элди тейлегенде комфорттуу, орундуктары көп, GPS бар, жанагындай ичинде видео камералар бар. Жабдыктары менен жаңы, жылы, анан экологияга жооп бере турган транспорттарды ачык аукционго чыгарып, ошол жерден конкурс менен жаңы компаниялар кириш керек деген. Ушул жерден суроодо, ошондо бул жаңы келип аткан автобустар жөнүндө сөз болуп атабы, же болбосо ушул эле маршруттук таксилерди ошол деңгээлге көтөрүш керек болуп атабы? Ошол маршруттук таксилерди ошол деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Көтөрүп, жаңылашыбыз керек транспорт. Ушул 15 сомдун алкагында эле. Ооба. Себеп дегенде буга чейинки аралыкта ошол эле жогоруда 12-13 жылдарды баа көтөрүлбөдү. Ага чейин 8 сом болчу. Андан мурун 5 сом болчу. Ар бир баа көтөрүлгөндө шаар бийлигине тарабынан убадалар берилет. Комфорт көбөйөт, жогорулайт. Орундуктар көбөйөт. Анан жоопкерчилик, айдоочуга жоопкерчилик көбөйөт. Бирок биз баягы ушул 2000-жылдары 90-жылдын этектеринде көргөн тартип, талап, мүмкүнчүлүк ошондон өзгөргөн жок. Болгону машинанын маркасы, модели өзгөрүшү мүмкүн, анткени убакыттын талабы менен. Калган нерсе өзгөргөн жок. Эми 15 сом болду, азыр деле баягыдай эле жүрүп атабыз. Бул жерде баягы сиз узаткан суроо мына шаардык кеңештин иш берүүлүгүнө байланыштуу болуп атканга байланыштуу мен жооп берейин. 2013-жылы 19-ноябрда 2013-жылы күзүндөсү номер 50 жобону бекитип бергенбиз биз. Ошол жобонун ичинде ушулар бар болчу. GPS, экология тарабы, ичиндеги комфортту, жылы, жаңы ушундай транспорттор кирсин деп конкурска жобону бекитип чыгарганыбызда ошол жобону транспорт компания ассоциациялары биз сотко берген. Биздин жобону. Ошол боюнча 6 жыл соттошуп, ошол жобону ишке киргизбей койгонго атайын. Эмне себептен? Себеби ошол эски транспорт менен ошол линияларды иштеп келишти ошого чейин. Бирден бир себеп ошол болгон да. Эми чын-чынына келгенде, мисалы социалдык абал калкта деле оор. Ошол эле айдоочулар нааразы болуп атышат, бизде киреш жасайып калды деп. Бирок бир айдоочунун күнүмдүк кирешесин карасак, 1000 сомдон 3000 сомго чейин экен. Ошол эле маалда күнүнө 1000 сом тапкан карапайым калк аз. Мисалы базарда жанагы кичи соода кылабы, же болбосо ошол эле мамлекеттик кызматта иштейби? Мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы 10-15 миң сом. Анан кийин бул жерге келгенде кайра эле ошол жерден транспорт компанияларынын укугу көтөрүлүп калгандай болду. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол жерден баягы эле окуучулардын, пенсионерлердин укугу тебеленгендей болду. Себеп дегенде окуучу бир күндө мектепке барып келсе 30 сом. Аны эгерде апасы же атасы алып барып келе турган болсо 60 сом болуп атат. Барып келген эле. Алардын айлыгы көтөрүлгөн жок. Бул жакка келгенде сиздердин ошол комиссияңыздар аракеттер көрүп атабы? Жеңилдетүү же болбосо субсидия кылабы? Туптуура айтасыз. Бул маселе азыр ачык боюнча турат. Биз ошол жаңы жоболорду киргизгенде, ошол сессиянын алкагында ушул маселени тегине. Биз аны койдук. Биз 21 миллион сомдук субсидия ошол кошумча акча берилип, биздин пенсионерлер менен ошол окуучуларга жеңилдетүү бериш керек. Ал жерде 50% болобу, 70% болобу, ошол жеңилдетүүлөр боюнча маселе бар. Биз аны тарифти бекитип атканда да бул маселе бар болчу. Биз биринчиден тарифти бекители, анан жеңилдетүү маселесине кайсы категория, кайсы критерийлер менен өтүшүбүз керек. Мында баягы далдан кыркып койгондой болбош керек да. Ар бир нерсенин бир оң жагы да, сол жагы да болот да. Бул маселе бар. Себеби биз эл өкүлү болгондон бул биринчи биздин көйгөй. Биздин кызыкчылык ошо элдин ошондой катмарын коргошубуз керек. Анан сиз айтып аткан баягы тариф маселесине келгенибизде, ачуу реалдуулукта бизде азыркы күйүүчү майдын баасын билесиз да. Күйүүчү майдын баасы менен ал жердеги транспортто тейлеген алар деле биздин эле жарандар. Алар деле тургундар. Такыр эле аларга эле жок, силер кымбат албай атасыңар, этпешиңер керек, силер бекер эле ташыгыла деп да кантип айта аласыз. Реалдуулукта болбойт да. Эки тараптуу, эки жактан тең мындай калыс карашыбыз керек да. Ошол себептен ушул кадамга келдик. 2012 болгондо мына 9 жылдан бери тариф көтөрүлүп атат. 9 жылдан бери. Айлыкта көтөрүлгөн жок да бирок. Жанагы дизелдик күйүүчү майдын баасы 35 сом болгон экен. Азыр 60 сом өтүп кетти. Алардын аргументтери мындай туура болуп атат да. Бул жерде реалдуулукта бизде
коомдук транспорттун мамлекет тарабынан баягындай субсидияга өтүп, ансыз деле субсидия болуп атат. Мамлекет тарабынан мындай чоң каржы бөлүнүп ушундай неме болуш керек болуп атат да. Бирок реалдуулукта ал сөз менен айтканда акча салыш керек болот. Акча салыш керек болот мамлекет. Мамлекет ушуга чейин деле акча салып, мындай каржылап келатат, бирок ал нерсе өзүнө кайра неме кайтып келбейт. Буну билебиз биз. Автобусту алып киргенден 10 жылга жетпей эле автобусту кайра эскирип калып атат. Бул мындай социалдык көйгөйлүү багыттагы маселе да булчу. Эми сиздин партияңызга келатканда ошол эле парковканы же болбосо баягы ЖКХ деп калбаспы? Ал маселени шаардын экологиясы жөнүндө дагы маселелер көтөрүлгөн, алар боюнча дагы убадалар, программада камтылган да. Азыр алардын иш жүзүндө канча пайызга чейин аткарып атасыздар? Так эле бүгүнкү күнү эртең менен биз чогулганбыз. Биз мен ошол биздин жашыл парктар боюнча, бакчалар боюнча демил көтөрүп өткөнкү жаңы жылга чейинки сессияда бир маселе көтөрүп чыккан. Экология маселесинде бизде бактар ооруп атат, кыйылып атат, азайып атат, абанын кирдилиги адамдарга зыян тийип атат. Бунун кесепети кийин канча жылдан кийин кандай оорулар пайда болот деп бир добуштан депутаттар колдоп, ошо демилген негизинде жумушчу топ түздүк. Ошо бүгүн эртең менен жумушчу топ биринчи отурумубузду кылып чогулуп, ошонун жумушчу топтун төрагасы мени шайлашты. Ошол жумушчу топ менен мына кийинки 3-күн ар бир жумада чогулуп, биз шаарда болгон жашыл зоналарды, аймактарды белгилеп, токтом менен бекитип салабыз. Токтом менен бекитип, бишкектиктердин кайсы жерде кичинекей сквер, бакча болсо, ошолор жерлерде келечекте башка бир магазин, дүкөн же болсо эстөө кылбайт. Ошол жерлерде курулуш жүрбөйт. Ошону биз токтом менен беките турган кылып, биз ошол кадамга бардык. Биз да ошо шайлоодогу биздин Ишеним саясий партиясында да ошо экология маселеси биринчи орунга, программабыздын 4 кадамында бир кадам ошо экология болчу. Биз ошол тарапта ушундай демилген менен чыгып иштеп атабыз. Аны башка деле саясий партиялардын өкүлдөрү да колдоп, алардын программаларында бар экология. Баягы шайлоо учурунда саясий партия болуп позициялар бөлүнгөнү менен бул жерде 6 саясий партиянын өкүлдөрү бир муштум болуп эле шаардын көйгөйү опокшош бир эле баарыбыздын ою жүгүртүүбүз эле максатыбыз деле бир деп ошол экология маселесин азыркы учурда көтөрүп, мисалы эртең ошо Турак жай маселелери боюнча туруктуу комиссиябыз эртең отуруму бар. Эртеңки күн тартиби мисалы лифтлер боюнча кечээ бир жаман окуя болду. Ошол окуя боюнча ошол тууралуу анан кийин ошо лифттер, жалпы лифттер боюнча бул бизде өзү күн тартибинде бар эле. Анан шаардын борбордогу күйүүчү май саткан АЗСтер боюнча биз сыртка чыгаруу боюнча процесс бар. Ошо эки көйгөйлүү маселени эртең карайбыз. Эми азыр ошол Ишеним партиясында сөз болуп калды. Ишеним партиясы менен биз билебиз, сиз жогорку кеңешке да аттангансыз. Анан эгерде биз ошол жерде алынган добуштарды карай турган болсок, болбос добуш менен жетпей калдыңыз. Азыраак эле болуп калды да. Анан азыркы тапта ошол Бишкек шаарында эле 1-май району менен кийинки бош орунга 2 бош орун бар экен, Свердлов менен 1-май. Сиз кийинки шайлоого кайра даярданып атасыз. Анан кийин эми борбордук шайлоо комиссиясы сизди талапкер деп белгилеп туруп, анан үгүт иштери башталат. Кудайым буйруса, эгер сизди каттагай турган болсо. Эми ошол маалда үгүт ишин жүргүзүп аткан маалда сиздин борбордук Бишкек шаардык кеңешиндеги ишиңиз кандай болуп калат? Анткени биз билебиз, шайлоо алдындагы үгүт иштери дагы бул өтө бир чоң энергияны, өтө бир чоң убакытты талап кылат. Бул маалда анан кийин Бишкек шаардын маселеси калып калбайбы? Жок, мен ойлойм, маселе калып калбайт. Эмне себептен бул экинчи шайлоо кыска шайлоо. Бул 20 күндүк эле шайлоо, мурункудай эмес. Бул каттуу болгондон кийин февраль айында эле 20 күндө өтчү эле шайлоо. Ал убакытка чейин деле могу менен шашылып бир топ маселелерди өзүнүн кесиптештерим менен кеңешип, жардам сурап, ошон үчүн комиссияларды бат-баттан өткөзүп ушу маселелерди көтөрүп атабыз. Актуалдуу маселелер көп бизде. Шайлоо учурунда мен өзүм бул жакта ишмердүүлүктү токтотуп, ошо 20 күндүн ичинде шайлоого катышкандан кайра өзүм жумушту эгерде Кудай буйруп насип эткен болсо ал жака кетем. Эгерде дагы добуштан кыйналып кечээ күнкүдө жанагы жаңы система шайлоосун кыйналдык.
чындыгында кыйналдык, эл даяр эмес экен. Көбү баягы санды тандаганда аябай адашып, сиз туура айтканда ошо мен дагы добушум биртке жетпей калды да. Ошол жагынан кичине көйгөй жаралды. Анан ошол себептен мен тарапташтарым дагы бул жакта ушунча эмгек кылабы шанс болуп атканда ушундай 1-майдагы элдердин дагы кызыкчылыгын, укуктарын коргош керек. Бул жактан элге күйгөн эл өкүлү керек деп, ошо тарапташтарым өзү мени сунуштап ошол шайлоого катышабыз деген ниетти билдирдик. Биз баягы көрүп калганбыз да, партия десе биринчи ондукту карап, буларда көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар. Эл өзүн айтмакчы, шансы көбүрөөк дечүбүз. Анан кийин эле партиянын лидери өзү өтпөй калган учурлар болуп атат да азыр. Эми бул жерге келгенде азыр жеке талапкер болуп чыгып атасыз. Буга өзүңүз аттандыңызбы? Же болбосо бизде баягы учкул сөз болуп калды го. Менден суранышты аттанбай эле коюн дедим эле, айла жок аттанып атам депчи. Анан кийин бул жерде кайсыл шарт менен кайра 1-майга? Бул жерде мен баягы популизм кылып айттым жок. Бул чындык эле мен тарапташтарым, команда мени колдогон ошол биздин 1-май районунда өзүбүздүн командадагы 9 жылдан бери иштешип келген адамдар бар. Коомдун активдүү катмарына кирген адамдар бар, өздөрү демил көтөргөн. Ошолордун демилгеси менен ошо аттаныш керек деген демилге менен аттанып атам. Эми бул жерге келгенде, мисалы буга чейинки иш аракетиңизди көрө турган болсок, ошол эле Бишкек шаарында бир нече жыл депутат болгонсуз. Мындайча айтканда, шаардык маселени көтөрүүдө эл өкүлү катары алгылыктуу иштериңиз бар, тажрыйбаңыз да жетиштүү десек болот. Ушул тажрыйба жогорку кеңешке жетиштүүбү? Мисалы бүгүн ошол шаардык кеңештеги маселе көтөрүп, ал жердеги иштерди чечип атып, ал жерде мисалы кесиптештер менен иштешесиң, шаар жетекчиси менен иштешесиң, баардык алака бар да. Эми ушул тажрыйба жогорку кеңеште жетиштүүбү сизге? Тажрыйба жөнүндө мен өзүм баа бере албайм. Буну албетте биздин кадырлуу элибиз берсин. Ар бир адам өзүнө баа бере албайт да. Мен канчалык жакшы, канчалык жетиштүү эмес айта албайм, бирок болгон аракетим жасап 9 жыл эмгектенип келдим шааргачы. Бир топ демилгелерди көтөрүп, анан депутат дегенде бизде калктын ой жүгүртүүсү, анан сын пикирлери ар кандай да. Эми бул өтүүчү этап экен, эл бышып ошол нерсени көрүп өтүп атабыз. Депутат бул аткаруучу бийликтин өкүлү эмес да. Депутат бул ошо элдин кызыкчылыгын, укугун коргой турган адам. Ошо элдин катмарынан чыккан адам. Эмне кылып койду ушул депутат деп көп учурда суроолор, аябай сын пикирлер көп боло берет. Негизинен эл өкүлү болгондон кийин биринчи анын аракети бул демилге көтөрүштү билиш керек. Туура жана так демилгени көтөрүп, ошол нерсенин аткарылышына эле көзөмөл кылып, бирок аткаруучу бийликтин ишмердүү ичине киришпеш керек, мыйзам жол бербейт андайгачы. Чарбачылык иштердин ичине киришип кетсе, ал депутат болбой калбайбы, ал аткаруучу бийлик өкүлү болуп калат. Ошол себептен мен буну айтарым, тажрыйба депутат катары менде Кудайга шүгүр көп нерсени көрдүк. Анан эмне үчүн бул шайлоого сөзсүз эле барып катышып өтүш эмне дегенде, бул муктаждык. Муктаждык бул шаардын бири, чоң райондордун бири, бул 1-май районунда негизинен көйгөй көп. Бул мындай мамлекеттеги эң бир маанилүү райондун бири. Митинг болсо деле 1-май районунда болот. Анан байрам болсо дагы шан-шөкөт да бизде болот. Анан бирок бюджет жагынан караганда, анан көйгөй жагынан караганда эски шаарда көп, жаңы конушу да көп, ушундай бай район, бирок проблемаларыбыз көп. Ошол проблемаларды чечүү максатында, жалпы шаарга бюджетти алып келүү максатында анан 1-май районунда мындай жаңы мектеп, социалдык объекттерди, бала бакча, ошо аябай көп да, ошо проблема, анан жолдор бар. Ошо окшогон көп. Анан Фрунзе шаары болгон учурдан бери эле турган турак жай үйлөрдүн азыр Бишкек болуп турат. Жаңы конушту айткан жокмун мен, эски Бишкек Фрунзе деп коебуз. Ошол үйлөрдүн канализациясы жок, үйлөр көп бизде. Мени ушул намыздандырат да. Ошол шаардын борбору болуп туруп, ошо канализация азыр биздин кээде тамашалап айтам, теңгени ошо канализация менен эле болду, ошо элге канализация өткөрөлү, ушинтебиз деп ушул маселе менен жүрөбүз да. Эми ал дагы баягы чоң масштабтуу жасай албай атабыз. Мунун баары келип бюджетке такылат. Ошол себептен
шаардын кызыкчылыгы биринчиден биринчи май районунун кызыкчылыгы, экинчиден ушу жалпы шаардын кызыкчылыгы үчүн жогорку кеңештин трибунасында жана ошондой эле процесстеринде шаардын кызыкчылыгын, укугун коргоо максат. Бул эң негизги ошол нерсе, ошону так белгилеп алсак. Себеби ушуга чейин биз өзүбүз шаардык кеңештин депутаттары көп ирет жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнө кайрылып, бул жерибиз жетпей атат, бул жерибиз ачылып калды, бул жерде тартыш болуп атат деп көп кайрылып келебиз да. Ошол себептен биз өзүбүз ошол жерге өкүл болуп барсак, мисалы көп кесиптештерим мени колдойт. Ошо бизден бирөө жарым барып ошол жакты көйгөйдү билген эл өкүлдөрү болуп калса, азыр дагы бизден шаарда иштеп жүргөн балдардан да барышты. Көпчүлүк болсо, ал жерде шаардын кызыкчылыгы, көйгөйү көтөрүлсө, ошол нерсе батыраак чечилет. Биринчиден, экинчиден, борбор шаарыбыз чыныгы борбор шаар болуш керек да. Биз бул темп менен кетсек, борбор шаарыбыз айыл деңгээлине түшүп кетиши мүмкүн. Ошол коркунучтан. Эми дагы бир нерсе да, мисалы жогоруда айтып кетпесизби? Биз депутаттарды мисалы жол салуучу, там салуучу, же болбосо суу киргизүүчү жанагы аткаруучу бийлигине теңеп алдык да. Бизге суу киргизген депутат кылалы, же болбосо баланча депутат өзүнүн айылына асфальт салып туруп, биздики болсо жолубуз мындай турат деп. Эми депутат мыйзам чыгаруучу жана мыйзам талап кылуучу орган. Азыркы тапта биз мамлекеттик кызматкерлерди да саясатчы деп эсептеп алабыз. Же болбосо жарандык активисттерди да биз өзүнчө саясатчы деп алганбыз. Бул жагынан алганда өзүңүздү саясатчы деп эсептейсизби? Ооба, мен саясий органдын мүчөсү катары саясатчы болду деп эсептейм, албетте. Себеби бизде шаардагы жалпы саясий жүрүштөрдү, саясатты, шаардын өнүгүүсүндөгү саясий болгон багыттарды белгилөөчү органдын мүчөсү катары саясатчы деп эсептейм. Албетте, бул биздин жумушубуз ошондой. Негизинен сиз белгилеп кеткен нерсе туура. Биздин коомдун көпчүлүгү саясий процесстерге аралашып кеткен. Эми бул нерседен мындай ар кандай ой жарала берет, бирок бул мыйзам ченемдүү деп карашыбыз керек да, мындай реалдуу баа беришибиз керек. Себеби бул этаптан биз өтүшүбүз керек. Элдер дагы саясатка аралашып, саясаттан чарчап, анан реалдуу турмушка өтүп, сын пикирлерден идеяларга өтө турган убакыт келет. Бул нерсени баягындай мыйзам ченемдүү, калыс, туура эле ой менен карашыбыз керек. Баардык нерсени көрүп өтүшүбүз керек да. Эми ар бир өнүккөн мамлекеттердин баары эле ушул жолдордон өтүп келген. Мен келечекте ниет кылам, ошо биздин жарандарыбыз, жарандык активисттерибиз дагы келечекте саясий фигураларды эмес, спорт өнөрлөрү, спортчуларды, маданияттагы өзүбүздүн өкүлдөрүбүздү сындап, ошол жака идеяларды айтып кала турган учур келет деген үмүтүм бар да. Себеби ошол этап бизди күтүп атат. Бул жанагы коомчулук саясатташып кетти деп атпайлыбы? Эми бунун бир себеби коомчулук ошол бийликти жана бийликтин баардык бутагын мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот системасын баарын айтканда, же болбосо тескерисинче бийлик элди бири-бирин түшүнбөгөндүктөн болуп атат да. Мындайча айтканда, ошол эл менен бийликтин ортосунда ажырым эмнеден пайда болду жана аны кантип кыскартуу керек? Эгерде биз келечекте жогоруда саясаттан алысыраак, коомдук турмуш, маданий турмушка көбүрөөк басым жасаган калк болгубуз келсе. Мен буга мындай примитивдүү бир мисал менен салыштырып айткым келет да. Эмне үчүн митингдер пайда болот? Себеби бийлик менен элдин жүрөгү алыстап кеткенде. Адамдар эмне үчүн урушат? Эмне үчүн кыйкырат? Жанында турса да кыйкырат. Алардын бири-бири жүрөктөрү укпай калат да. Бизде деле процесс ошондой. Бир чоң этап болду, 3 төңкөрүштү көрдүк. Ошол учурда бийлик менен элдин жүрөктөрү алыстап, ошон үчүн аны бири-бирине жеткире албай, түшүнбөстүк, кайчылаш ойлор болуп, ошол нерселер болду да. Качан ошол бийлик өкүлдөрү элдин ичине аралашып, ошо бир тыгыз болгондо, сөзү жок, бири-бирин түшүнүп, эч кандай ызы-чуу митингдер болбойт. Биринчиден, анан биз коомдо баягы ушундай тенденция пайда болуп калган, ким митингге чыгып, кыйкырып, өзүнүн оюн айтса, бул демократия деп түшүнөбүз да. Бул туура процесс. Демократия. Бирок негизинен аны баягы аткаруучу бийлик өкүлдөрү, мен мына кечээ күнкү шайлоодо бир ушундай бир эфирден пайдаланып айткан болчумун. Биздин мамлекет органдарындагы болгон кызматкерлерибизди дагы ошо психологиялык жактан жакшы даярдашыбыз керек да.
чыңалуунун баардыгы ошо мамлекеттик кичинекей кызматкерлерден башталат. Себеби ошол жерге кайрылып барган, тейлөөгө барган адам ошол жерден кандай мамиле кылса, ошол негативдүү энергия менен чыгып, анан наразычылык пайда болот да. Ошон үчүн мамлекеттеги кичинекей ушул кызматкерлерден баштап мындай жүрөк жакын болуп, эл менен жакшы позитивдүү сүйлөшкөндү үйрөнүшүбүз керек. Кызмат көрсөтүүдө да. Ооба. Сапаттуу болуш керек да. Бул психологиялык жактан аябай мен басым коюп айтам. Эмне себептен сиз өзүңүз барып жүрөсүз да, бир терезеге барып кайрылсаңыз, ал жактан мындай айтылган жоопко эч качан канааттандыра албайсыз, туурабы? Мындай нааразы болуп чыгасыз да. Ошол кичинекей нерседен учкундан пайда болуп, анан жалын пайда болот да. Ошол нерсе бизге топтолуп, коомдо негативдүү мындай ой пикир көп да, адамдар мисалы жолдо кетип атканда кээде кечирим сураганды унутуп калабыз. Себеби ошол негатив бизде көбөйүп кеткен. Ошол баардык нерсени ар бирибиз өзүбүздөн баштап, мындай сылык мамиле кылып, мындай адамдарга өзүбүзгө позитивдүү мындай үйрөнүшүбүз керек да. Өнүккөн мамлекеттердин баарында ошондой да. Адамдардын баары сылык. Эмне себептен? Себеби позитивдүү энергетика көп ал жерде. Ошо бири-бири менен мындай уруш талаш жогураак. Себеби бул баягы эстафета да. Сиз жакшы мамиле кылсаңыз, Жакшы мамилени алган адам андан ары улантып берет. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратканына байланыштуу соңку суроону берейин. Демек, буга чейинки маегибизди жыйынтыктай турган болсок, келечекте, жакын каралыкта деп айталы, Ишеним партиясы жол кирелердеги, жанагы шаар ичинде жол кирелердеги маселелерде, окуучулар менен жанагы пенсионерлерде, улуу муундун өкүлдөрү, жана ошондой эле экология маселеси, бул нерселерди кайра карап чыгат экенсиздер? Жок, бул нерсени иштеп атабыз, карап атабыз. Бул процессте бар. Бул каралып аткан нерсе, бунун бир гана нерсе ошо биз сессияда мыйзам чегинде токтом менен ошол тарифтерди бекитип беришибиз керек. Канча жеңилдетик. Могу келерки эле сессияда каралчу маселе бул. Биз аны маселени күн тартибине киргизип алганбыз. Ал маселе бар. Себеби коомчулуктан бизге кайрылуулар көп. Жеке мага мисалы көп, эл өкүлдөрүнөн кайрылуулар көп. Бул чындап сиз туура белгилеген маселе бар. Демек, жакын каралыкта шаардыктар таза абада, жаңы транспортто жана аярылуу катмарлар өзүнүн жеңилдетилген шартында коопсуз лифтте канализация менен жашап калат экенбиз. Кудай буйрса. Канализациясыз бар үйлөрдө дейинчи. Жакшы ниет жарым ырыс дейт, аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз бир муштум болуп аракет кылышыбыз керек. Албетте баягы эл макалы барга Москва бир күндө курулган эмес. Бирок жакшы нерсеге аракет кылышыбыз керек. Талаш тартыш болот. Бул туура мыйзам ченемден нерсе. Ага мындай туура, так жана калыс мамиле кылганды үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле. Бишкек шаардык кеңеши азыркы тапта эмне менен алек болуп атат деген суроого жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз, атайын убакыт таап келип. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз кезектеги цензурасыз маекте соңуна чыгып жатабыз. Алып барган мен Эрмегат Токуров болдум. Ал эми биздин конок Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов болду.